сатуу менеджерликтен баштап 4 айда 730 кишилик иш чараны уюштурган чоң организаторлукка чейин көтөрүлдү. Тынчтык бересиңерби, эмне кайра чаласыңар? Вроде барсаң оокат эле кылып жүрүп, уйсап жүргөн болот, кандай моментте костюм кийип алып эфирге чыгат деп таң калчумун да, кантип ушуну кылса 68 000 сом айлыкка ээ болдум. 4 жумуштан. Мен азыр таң калып атам да, 730 кишиге алгачкылардан болуп организаторлук сиздин жумушуңуз корккон жоксузбу? Айылда жашаган адамдар профессионал менеджер болуп чыга албайт. Уюлдук телефон мына 7 000 сомдук Redmi ушул эле керек делди. Үч баламды эч ким карашпайт, өзүнө. Кээде эксперттер бар мындай щедрый курстарына менеджерлерине бесплатный доступ берип коет. 4 эксперт менен иштедим деп атпаймынбы? Ушу 4 эксперттен 4 билим алдым. Баягы көпчүлүк адамдар менеджерликке келгендечи чоң суммаларды элестетип келишет да. Саламатсыздарбы? Менин урматтуу YouTube каналымдын катталуучулары. Менин аты жөнүм Жумагүл Алайчиева, сатуу менеджерлердин жана роп менеджерлердин наставниги болом. Акыркы 1,5 жылдан бери 2,5 миңден ашык окуучуну окутуп, даяр жумуш менен камсыз кылдым. Эми ошол окуучулардын арасында аябагандай чоң жетишкендикке жеткеним мына ушул сатуу менеджерлик себепчи болуп, жакшы проекттерге кадам таштаган окуучуларымдын бири. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Жумагүл айым? Менин атым Айзима. Жумагүл Алайчиеванын сатуу менеджер курсунун 15 потогунун окуучусу болом. 15 потокто сатуу менеджерликти окуп, ийгиликтүү аяктап, ошол сферада акыркы 4 айдан бери иштеп жатам. Сонун. Эми Айзима айым, менин курсума сиз кантип келип калдыңыз? Ошол боюнча кичине түшүндүрмө айта кетсеңиз, жана канча балаңыз бар? Ошолорду айта кетиңиз. 3 балам бар. Учурда декреттеги айымдардын бири болом. 3 балам бар. Жолдошум менен 3 баланы тарбиялап өстүрүп жатабыз. Жана сиздин курска мен сиз себепкер болдуңуз десем болот. Силердин Instagram баракчаны көрчүмүн, постоянно катталып, анан көрчүмүн. Ошондон улам кой окуп көрөчү. Мына окуйм, ана окуйм деп көп потокту жылдырткам. Ортодо өткөрбөйдүм. Анан ушул 15 поток мага насип этип, ошол 15 потокту окуп, Кудай буюрса азыр ийгиликтүү өзүнүн жемишин алып атам. Эми сатуу менеджери болуп айтып атасыз, 3 ай, 4 айдан бери иштеп атам деп. Жалпы менеджерликтен тапкан киришиңиз канча болду? Жалпы менеджерликтен бул аралыкта мен 4 эксперт менен иштештим. Тагыраагы 4 жумушта иштедим. Ошол 4 жумушта жалпы эсептегенде 68 000 сом айлыкка ээ болдум. 4 жумуштан. Эми алгачкы айлыгыңызды айтсаңыз, алгачкысы канча сом болду? Алгачкысы биз мастер-класска каттоо жүргүзүп, эң биринчи 4 000 сом алгам. Аябай сүйүнгөм. 4 000 сомду алганда менде ушундай бир желание болгон 5 жыл дагы иштейин деп. Ал мага 4 000 сом өзгөчө бир сонун бир стимул берди. Анан ошонун арты менен майлуу сүттүү болуп, кийин ошо мастер-класска каттаган лидтеримди, катарларымды кийин ошол өзүнө курска каттадым. Основной чоң курска каттым. Анан ошондон 10 000 сом киреше алдым. Сонун. Баягы көпчүлүк адамдар менеджерликке келгендечи чоң суммаларды элестетип келишет да, башында 50 000, 100 000 деп келишет да. Анан башталат баары майдадан деп, сиздики 4 000 сомдон башталып атпайбы? Мен именно менеджер болуп иштегенде биз ар бир сатуудан 90 сомдон алчубуз. Интенсив тарифи 90 сом болчу. VIP тарифин сатсак кымбатыраак курсту 275 сом айлык алчубуз. Анан мен ошол мезгилдеги айлыктарыма түтүп берип, чыдап, жумушумду жакшы көрүп иштегендиги үчүн анан мага чоң киришер келди да. Анысыңарындай 4 000 айлык десеңиз, кээ бирөө үчүн мындай 4 000 эле турбайбы деши мүмкүн да. 4 000 деши. Ошондой айымдарга кандай айтат элеңиз мисалы? Сон негизи ошол кичинекей нерседен башталат. Анан шүгүрчүлүк болсо, ала турган аны 1000 эселеп берет. Мен ошо 4 000 сомду алганда, бизди практикадан өткөргөн сонун Канышай деген айым, Айзима айым, ушул алган 4 000 сомуңузду 4 000 сом эле алдым дебестен, шүгүр келтирип, дагы ниетиңизди түзөп шүгүр келтирсеңиз, ала турган мунун артына сонун нөлдөрдү кошуп берет деген айткандай эле болду. Кийинкиси уламдан улам этап жогорулап атты. Айлыктар опыт алган сайын, ар запыр сайын опыт аласың, кемчиликтериңди оңдойсуң, ошентип атып, кирешең дагы ошого жараша өсөт. Эми азыр айтып атасыз, 3 балам бар деп. 3 бала менен кантип жетишип атасыз? Ким карашат балдарды? 3 баламды эч ким карашпайт, өзүм эле карашам. Садикке барат, будний күнү садикке барат. Анан
3 бала менен жетишсе болот. Эми менде деле бүт идеальный эмес, чумагайлайм. Менин да балдарым ооруп калат. Мисалы ортодо 2-3 жолу ооруп калды. Даже биз больницага жатып чыкканбыз, пневмония болуп кичинекей. Бирок ошондо деле баягы өзүңдү адамда изденүү болсо, кызыктар болсо, жоопкерчилик болсо иштесе болот экен. Мен ошолор менен чогуу эле айкалыштырып алып кеттим. Жана бул жерден ошо жолдошумдун көмөгү болду көбүрөөк. Жолдошуңуз Түшүнүүсү. колдогондугу үчүн, сонун. Эми азыр сатуу менеджерликти баштаганда киришериңизди, жыйынтыктарыңызды айтып атасыз. Ошол киргендеги сферанын ичинде ар кандай эксперттер менен иштеп атасыз. Ар кайсы эксперттин продуктусун сатканга жараша бир өзүңүзгө кандайдыр инсайттарды алдыңызбы? Бул жактагы чөйрө жашооңузга кандай таасирин берди? Сонун суроо болду, Жумагүл. Ушуну айтайын деп аткам. Мен 4 эксперт менен иштедим деп атпаймынбы? Ошо 4 эксперттен 4 билим алдым. Өзүмө инвестиция кылдым билим да. Анан учурда ошол билимдин негизинде мен сонун бир ийгиликтерге жетип атам. Кандай десеңиздер, биринчиси ошол Акыл Абдрахманов, восточный медицина боюнча эксперт, бир сонун инсан менен иштештик, экспертибиз менен. Андан ошо именно медицина, ички абал менен иштешүү, ден соолукка кам көрүү. Себеби көп биз баарын таблетка менен эле дарылаганга шашасыздар. Жок, ал нерсени туура тамактануу, ошол эле учурда ашыкча салмактан кандай айырылуу, көп ушундай сонун маалыматтарды алдым. Еще ошолорду колдондум. Андан кийин сонун булардын ар биринин атын айтпасам деле болот болсо керек. Оратор эже менен иштештик. Ушундай мыкты айым экен, өзүнүн ишин ушунчалык жогорку деңгээлде билген. Ошол ораторлук искусство курсун сатып, мен өзүмө сонун билим алдым. Чындыгында ошол мага азыр аябай жардам берип атат. Бирден бир себеп. Себеби ал жакта адамдар менен туура сүйлөшүү, интонация, жана мите сөздөрдү жок кылуу, баардыгын үйрөндүм. Мага ошолор азыр аябай пайдасы тийип жатат. Сонун. Негизгисинен мен айтып калам, инфобизнесте аябай көп тармактар бар да. Ошол эле психолог менен иштейсиң, англис тили боюнча курстарды сатасың, нутрициология боюнча арыктоо марафондорун сатышың мүмкүн. Бирок ошол эле учурда кайсыл эксперт менен иштесең, толтура адамдар келет. Адамдар менен сүйлөшүп атып эле момент трансформация болосуң. Элестетсеңер, бир күндө эле кайсыл адам таанып алган 10-15 адам менен диалог курат. Мисалы да, бул жактан күнүнө 10-15 адам менен диалог курган сайын сүйлөө речиң оңолот, ал адамдар менен баарлашып ар кандай информациялар кирет. Анан ошол эле учурда англис тили курсун сатсаң, сен 1-2 болсо дагы эксперттен английский боюнча багы сөздөрдү үйрөнөсүң. Психологиялык курстарды сатсаң, психологдун какой-то бир техникаларын үйрөнөсүң. Кээде эксперттер бар мындай, щедрый курстарына, менеджерлерине бесплатный доступ берип коет. Анда уже бесплатный доступ алып, өзүңдүн жашооңо, жолдошуң менен мамилеңе, өзүңө болгон мамиле боюнча полный информацияларды алып, билимдерди аласың да. Сатуу менеджерликтин эң жакшы жери ушул. Прям чөйрө аябай кандай сонун таасирин тийгизет да. Эми азыр биз айтып атпайбызбы пайдаларын? Дагы именно менеджерликтин баалуулугун 1-2 айта кетсеңиз, андан кийин минус жактарына бир кайрылабыз. Хорошо. Менеджерлердин баалуулугу, менеджерликтин негизи адамдар менен тил табышканды үйрөнөсүң. Эң биринчи коммуникация. Андан кийин ошол өзүң дагы баалап калат экенсиң да, Жумагүл, мен азыр мындай болот да. Магазинге кирем, кайсыл жакка киргенде обслуживание, сервисти карайм биринчи. Сервисти карайм, себеби ошол сатуучу кардарга канчалык деңгээлде жакшы мамиле кылат. Уже анализ баштайсың. Анан сервис жакшы жерден соода кыла баштайсың. Сервис жакшы жерден кичипейил, кадимкидей ошону ийден чейине түшүндүрүп, сага пайдалуулугун, ошол сатып аткан продукциясынын пайдалуулугун ачып аткан, мени ошол ачып аткан сатуучу болсо, мейли ал ошол магазиндин өзү хозяины болсун, ээси, бирок сервис кайсыл жерде жакшы болсо, ошол жака бара турган болдум да. Мага ошол баягы өзүмө баам алдым ошону. Андан эң мен кошумчалай кетчү нерсе, сатуу менеджер болуп иштегенде мында сизге эмнелер керектелди да? Сатуу менеджер болуп иштеш үчүн эмнелер керек экен? Мага телефон, уюлдук телефон, мына 7000 сомдук Redmi, ушул эле керектелди. Ушул эле керек. Ушу менен эле баштагам, Кудайга шүгүр, азыр сонун ийгиликтерге жетим. Особо деле мындай ноут, башка бир кечке бир жерде отуруп алып иштеуге кереги жок экен. Мен ошол командамдагы кыздар деле баягы жазат болуш керек, кийин комментарий көргөндө. Мен балдарым менен болгон жакта эле жүрөм. Мисалы, көбүнчө мен балдарыма көңүл бөлөм да, мындай. Себеби алар кичинекей, ошон үчүн алар менен көбүрөөк кечке чыгам. Паркка барам, игровой площадка,
там конок, шерине, концерт, кино. Бирок баарында телефон колумда. Ошол жактан эле иштеп аттым. Анан при этом командада ошо 4 жакта тең иштедим. 4өндө тең мыкты сатуу жасаган ошо мен бири алардын бири мен болдум да. Да. Сон демек, кээ бирөөндө ой болушу мүмкүн. Сатуу менеджер болуп иштесең, мен балдарымды дагы жештирип коюп, үй жумуштарыма дагы жетишпейт. Только телефонда эле отуруп алып иштешим керек экен деген ойго мындай категорически туура эмес деген. Ооба, конечно, тамак жасап атып деле бир колуң менен телефон менен жооп бересиң. Мен көбүнчө дароо чалчумун. Жазганга караганда чалуу эффективдүү болот. Себеби кардар менен тыгыз байланышта болсоң, кардардын полный сезилет. голасын укканда эле ал адамдын, кардардын эмоциясын, энергиясын аласың, билесиң. Кандай сүйлөшсө болот, кандай подход кылса болот, ошолордун баары мен ойлойм ключевое действие бул жерде ошо чалуу биринчи. Анан ошо менен эле мен садикке баратып, келатып, тамак жасап атып, покупка кылып атып деле ошо сүйлөшүп да жумушумду кыла берчүмүн мен и телефондон да постоянно онлайнда болчумун. Ооба, бул эң сонун жумуш, именно онлайн сатуу менеджери болгондо сизге телефон, интернет, анан сөзсүз түрдө сатуу менеджери күчтүү билим, убакыт болсо эле Албетте. бул кесиптин ээси болуп кирешерге чыксаңыз болот. Эми азыр биз баалыгын айттык. Ошол эле учурда сатуу менеджери болуп иштегенде өзүнө жараша кыйынчылыктары дагы бар да. Албетте, сөзсүз кыйынчылыктары болот. Ар кандай баягы эксперттин товар продукциясын сатып атасың, ар кандай, мисалы ошол арыктоо болуп, кандай болуп, ошол жакта келген кардарлар менен болот пикир келишпестик болот. Эми сен алар менен кээ бирөө кагып силкип коюшу мүмкүн. Ооба, урушуп кетпейсиң. Кээ бирөө жөн эле мен жөн эле таштагам номер дейт да, чалсаңчы. Анан жөн эле мындай, менде 1-2 случай болгондо номер бир эмес, бир нече жолу таштаган кардарлар болот да, номеринчи таргет кеткен сен. Анан ар бирине чаласың да, сен да отчет бересиң өйдө жака, мисалы кечинде отчет жазасың. Бул кардар эмне деп жооп берди, ошого так отчет жазыш үчүн кайра байланышасың. Анан мага тынчтык бересиңерби, эмне кайра чаласыңар дегендер да болот да. Ар кандай түшүнчүктөр болот. Болбосо өзү номер таштады. Ооба, болбосо анан ошону түшүндүрөсүң. Анан кээде кээ бир баягы чындыгында айымдар болот. Бизде кээ бир айымдарда эми бар го ушундай бир аз өзүбүздү колдобойбуз да, айымдарчы кээ бир кезде. Ошондой эжелер, айымдар болот. Анан аларга айтасың түшүнүп, сиз таштаган үчүн чалып атабыз, болбосо бизге эмне, сизге кайра чалчумун. Ошондой пикир келишпестиктер болот чындыгында. Бирок эми анын баарын эле карманып эле, мага ушинтип калып койду деп отура бербестен, дальше өзүңдүн башка жагыңан мындай өзүңдү алып кетсең болот. Негизи эле өзүң канчалык мындай позитивдүү, жакшы болсоң, ошондой адамдар менен кездешет экенсиң. Мен ошонга жолуктум өзүм. Негизгисинен мен ажымайымдан байкаганым бул мүнөзү оптимист да, эч нерсеге карабай, эмнеге максат койду, тупо кар жаап атабы, жамгыр жаап атабы, күлгөн боюнча эле кете берет да, ушундай мүнөзү менен жыйынтыктарга жетти деп негизи мен эсептейм. Анан азыр сиз только кардарлар менен болгон немелерди айтып атасыз да, кыйынчылыктарды. Жашоодо балдар менен кээде ооруп калат, кээде жолдошуң кечке телефондо отура бересиң деп пикир келишпестиктер болушу мүмкүн. Албетте болот. Ал ар бир үй бүлөдө бар, ар бир. Мен идеальныйм деген үй бүлөдө деле болот. Балдарың ооруйт, меники еще погадки, мындай уда 2 жаштан ортолор үчөө. Анан ооруйт. Анан ооруду деп эле мен ал таптакыр өзүмдү блок мындай эме кылып салган жокмун да. Мага наоборот иштөө жакты, өзгөрүү жакты, ийгиликтүү адамдар менен баарлашкан жакты. Ийгиликтүү ошол эксперттер менен, ошол өздөрүнүн эксперттер өздөрүн ачып берет да, баалуулугумчу мына мен ушунумду жеткиргим келет, анан ошолорду баалуулуктарын көрүп, алардын ийгиликтерин көрүп, эмнеге бизде болбойт, эмнеге мен кылсам болбойт деген мага бир сонун идеялар келип башыма. Анан өнүгүп аттым, колуман келишинче изденип, ар тараптан изденип, дагы кошумча окуп, анан балдарым болсо жанымда, 24 саат жанымда. Эч жака мисалы карашканда тайнет, андай жок десе, мен өзүм эле жанымда. Анан жолдошум меники сыртта иштегенге, эми тагыраагы дальнобойщик болуп иштегенге, ал көбүрөөк үйдө болбойт. Анан ошон үчүн деле болуш керек, ал экөөбүз көп пикир келишпестик болот. Анан ал үйдө болгондо, эми ал жолдошумдун орду башка да бар, үйдө сүрү бар. Жолдошум бар да, тыпырайтып, без звукка коюп, телефону технично тияка басып, бияка басып жооп берет. Анан ал киши болсо мындай өзү да жолдошум билимдүү, 3 высшее образованиясы бар. Ошон үчүн ал мындай
такыр элимде майдаланбайт да. Наоборот, ошол жолдошуң жанында консультация берип атканда угуп кашым көтөрүп деп ушинтип койчу. Укуп сүйлөйсүң го сылык депчи. Мага деле ошентип койсоң болот деп. Ошондой. Бизде окуучуларга ушундай го, окуу учурунда деле көрдүңүз болуш керек. Ал жакта баягы биз эми сатуунун психологиясы деп ошол эле билимдерди жеке жашоосуна да колдоно тургандай практикаларды беребиз да. Мына силердин кардарыңар, жолдошуңар ушунун жолдошуңардын каршылыгын жапсаңар анан кийинки кардарлардыкын жабуу оңой болот деп практикаларды беребиз. Ошол учурда даже күйөөлөр өздөрү эмне болгон сага күнү эрте туруп атасың, чөтө макул деп калдың, сылык сүйлөп атасың, кечке чейин менин мээримди жебей калдың, каякта жүрөсүң, эмне кылтасың дебей калдың, өзүң менен өзүң эле жыргап атасың, эмне болуп атасың деп кайрадан кызыгып жолдоштор өздөрү сураган учурлар дагы көп кездешет да. Биз командадагы кыздарда ушинтип көп айтып сүйлөшүп калчубуз, ошо баардык жолдошум таң калып атат, өлө өзгөрүлдүң го деп таң калып атат депчи. Ооба, туура, ал чындыгында туура. Анан баягы үй бүлөдө ошо сиз айтып атпайсызбы, каршылыктар болот. Ар кандай кээ бир кошуналарың, туугандарың делечи. Мындай бизде эме го, дароо эле ай сен эмне тиги телефондон түшпөй калыптырсың, ай сен блогер болуп кеткенсиң деген ушундайлар. Анан ал блогер деген башка, менеджер деген башка, баягы реклама кыласың да ошо сатып атканыңды баардык баягы инфо площадкаларга бөлүшөсүң. Анан баары чала баштайт, ай сен каякта иштеп атасың, мындай ар түркүм болот, эми ар түркүм сын пикирлер болот. Анан болгону менимче, если өзүңдүн конкреттүү целиң болсо, максатың, точно көзүң жете турган болсо, кете бериш керек экен, астыга кете бериш керек экен. Ким кандай десе да, только алдыга. Сен өзүңдүн точный максатың бар экенин өзүң билесиң да, ошону ишке ашырыш керек. Айзима айым, сиз буга чейин онлайн курстарда окуп жүрдүңүз беле? Жок, бул менин биринчи курсум болгон. Ооба, ушул 31 жашыма чейин алгачкы биринчи курсум болгон. Мен мурун онлайнга көп деле кызыкчу эмесмин, анан убактым деле жок болчу чындыгында. Балдар кичинекей болду. Балдар кичинекей болду. Балдар анан ошо баламды 1 жаш 7 ай болгондо ошо окуйм деп кызыктар болуп, анан сиздин инстаграм баракчаны көп көрчүмүн да постоянно. Чындыгында биринчи ошого себепкер болдуңар десем болот да. Себеби силердин ийгиликтерди көрүп анан жумагүл алайчыйба. Тем более айылда кошунам, менин төркүнүмдө кошунам. Вроде барсаң оокат эле кылып жүрүп, уйсап жүргөн болот тутун. Кандай моментте костюм кийип алып, эфирге чыгат деп таң калчумун да, кантип ушуну кылса. Вроде мен айылга барганда уйсап, тиякта эме кылып жүргөн болот. Жолугун салынып алып эле оокатын кылып жүргөн болот деп анан ошо баракчаңарды күндө көрүп анан кой окуп көрөйүн деп. Негизи мурун эле жазылам дечүмүн, 9-10 потокко, бирок улам убакыт сааты келбей атты. Анан 15 потокко жазылып, окуп, ийгиликтүү окуп, анан ошо силердин сабакка киргенде эле мага эмне жаккан негизи баса белгилеп кетчү нерсе талаптар да. Точно окуйм, өзүңөргө ишенесиңерби, окугула. Болбосо мен силерди кыйнаган жокмун деп эфирден кошуп кеткен да. Анан жоопкерчиликтүү болгону, мисалы саат менен, ошол эле убакта ошол силердин жана истигфар айтып, күнүнө 4000 истигфар айтып, ар бир максатыңарга жазып, анан ошого 4000 истигфар айткыла деген нерсе мага аябай жаккан да. Себеби истигфарды түшүнгөн киши, мындай деги эле ушул адам акысын түшүнгөн киши, значит, ар жагы таза, мындай ишеним бар деп анан мен келгем да чынында. Сонун мен ошол жаңы биринчи сабак башталганда эле айымдарга максат жаздырам. Себеби максаты жок адамга акча келбейт да. Булар акча табыш үчүн келип атасыңар да. Ошондуктан максаттарын жаздырам. И ошол максатка дагы тезирээк жетүүчү техникалар берилет. Андан сырткары истигфар дагы айткыла деп айтам. Ар бир максатыңарга 4000 жолдон истигфар айтып, дуа кылсаңар, Кудайым сөзсүз түрдө сиздерге берет деп. Эми ошол сабактагы жазган максаттарыңыз орундалдыбы? Мына окуганыңызга 4 ай болуп калыптыр. Буюрса, ооба, биринчи, үчүнчү максатым орун алды. Мен ийгиликтүү баягы ушуну окуп, сатуу курсу менеджерин окуп, андан кийин жакшы иштеп, жакшы эксперттер менен иштешейин деген максатым болчу. Ал орундалды. Андан кийин экинчи ошол кирешеге чыгуу. Туура, кирешеге чыгуу. Баягы ошол жакта баарыбыз эле баягы ошо кирешеге чыгайын, акча табайын дейсиз да. Ошол ниетим орун алып, Кудайга шүгүр, ойдогудай кирешеге чыктым. Ал нерсе кимдир бирөө үчүн аябай аз болушу мүмкүн. Ушунча иштеп 68 000. Бирок кимдир бирөө үчүн мага окшогон үйдө декретте отурган айым үчүн, 3 баласы менен декретте отурган айым үчүн 3 айда 68 000 сом табуу, бул мага аябай эле чоң жетишкендик. Тем более өзүңдүн күчүң менен, өзүңдүн билимиң менен, өзүң алган билимди колдонуп, ар бир ошол келген кардарга
продукциянын баалуулугун ачып ушунчалык бир жан дүйнөмдүн искрине чалып баарлашып анан тапкан акчам аябай эле сонун мага ошол максаттарымдын бири болчу, орун алып буюрса. Анан мен бир чөйрөдө отурсам бир эксперт мага айтып атат, эми анын атын айтпай эле коеюн. Жумагүл айым дейт, сиз сатуу менеджерлерди окутасыз го дейт, бирок айылда жашаган келиндер же болбосо айылда жашаган адамдар профессионал менеджер болуп чыга албайт деген сөздү айтты да. Мен ага Мен аябай ичим толкуп бир жагынан күйүп ушинттим, бирок бул суроого сиздин жооп бергениңизди каалап атам да. Жок, анча андай болбойт, себеби айылдан мыкты инсандар чыккан. Мен деле айылда өскөм, 18 жашыма чейин айылдагы мектепти бүткөм, анан жогорку окуу жайга барсам айылда кызыл менен бүткөм мектепти. Ошол нерселер мисалы адам түпкүрүндө болот да, өзү баягы түпкүрүндө мындай тың болсо, өзүнүн тың болсо, аракетчил болсо, айылдан дагы мыктылашат. Айылдан дагы адамдар өнүп өсөт, чыкса болот деген. Биздин чыган инсандардын баардыгы эле айылдан эле чыккан. Анан ал мезгилдеги менин жообумду айтпай эле коеюн деп мен ошол эксперт аябай тиди да. Ал өзү шаарда өскөн да, шаарда өскөн, анан баягындай менеджерлери жалаң шаарда келип, окуучулардын баардыгы ошол шаардан офисте отуруп алып иштегендер да. Анан алардын көзүнө биздин окуучулар да, эми биздин декретте отурган мыкты менеджерлерден прям кыйындар чыкпайт деген ойду айтты. Мен дагы ал мезгилде өзүмдүн жообумду бердим сөзсүз түрдө. Анан Азима айымдын оюн угайын дедим. Сиз сатуу менеджерликке биринчи жолу келдим онлайнга деп атасыз, бирок буга чейин мисалы сатуу боюнча оюңуз кандай эле? Ага чейин сабактарга кирип, окуп, кардалар менен ар бир сүйлөшкөнүңдө, баардыгын практика жүзүндө дагы, теория жүзүндө дагы үйрөнгөндөн кийин сатууга деген көз карашыңыз кандай өзгөрдү? Мен буга чейин мисалы сатуу менеджерлери болуп, менде бир кандайдыр бир товарлар болгондо номер калтырасың да, чалганда мен аябай гумандуу, сонун жооп берчүмүн. Себеби баягы өзүн сыйлаган киши өзгөлөрдү да сыйлайт да. Анан мен жакшынакай жооп берчүмүн. Кийин анан ушу курсту окугандан кийин ошол менеджерлер чалганда мен дагы мына мага окшогон менеджерлер Чалчы Турбаева ушундай окуп, билим алып, атайын окуп даярдалган. Демек, бул жакта сен биринчиден этиканы үйрөнөсүң. Сатууну, сүйлөөнүн, ар бир сүйлөөнүн этиканы жакшы үйрөнөсүң. Ошол сага жардам берет сатууда. Кээ бир адамдар мынтип ойлойт да, сатуу бул уят, алдамчылык, мен бирөөнү алдап атам. Жок, албетте эми ал смотря кандай товар сатса болуш керек, бирок мен кездешкен, мен иштешкенде өзүмдү эксперттерди карап, бир сыйрабай карайсың да, кимдин анализин, кимдин эмнесин саткантасың. Анан албетте биринчи адамдарга пайдасы тие турган продукцияны алганга аракет кылдым, себеби ошо кылып аткан нерсең да жугумдуу болот, кийин айлыгың алып алгандачы. Анан бул жакта ким кандай товар сатса, эми алдап саткандар ал өздөрүнүн товарын өздөрү сатса керек, эми бирөөгө алдап мону сатып бер десе ким эле макул болсун. Демек, сатуу менеджери дагы кайсыл экспертке барса, ошол экспертти анализдеп, товары сөзсүз түрдө ишенимдүү, элдерге пайдасын тийгизе алабы, анализ кылып туруп анан кийин сатууга отурса, өздөрүнө дагы жакшы, жеңил болот, адал жумуш болот. Эң кызыктуу жерине келдик, айымдар. Биздин Азима айым сатуу менеджерликтен тапкан кирешелерин улам билимге салып отуруп, дагы бир кесипти өздөштүрүп, аябагандай чоң деңгээлге көтөрүлдү, өзүнөн угалы. Рахмат Жумагүл айым. Ооба, мен ошол сизден окуп тапкан акчамды кайра кийинки эмеге, билимге салгам. Нурзат Токтосунованын ошол ораторлук чебер, ошол жагын окудум. Анан ошол жакты бүтүп, окуп бүтүп, азыркы учурда ошол алган билимдерим менен силердин мен айтып атпаймынбы, бул баягы аябай эле баягы эме кылгандык эмес, ашыра чапкандык эмес, болгону ушуга сиз себепкер болуп калдыңыз да, ушул сферага келгениме себепкер болдуңуз. Анан азыр учурда ошо Нарын шаарында өзүбүздүн организатор, продюсер деп, мен продюсер эмесмин, бирок жөнүн баса бербейин, андай менин баягы билимим жок. Мен организатор, продюсер, башка дагы баягы эми бар, билимдүү, сырттан көп жылдык иштеп келген мырза бар. Ошо менен чогуу иштешебиз, ал бизге кеп кеңешин берет, өзүнүн баягы багыттарын берип атат да. Ошол боюнча, организация боюнча жакында эле Нарында бир
кичине чакан, анан бир сонун чоң масштабтуу ушу 730 кишиге сонун иш чара уюштурдук. Руханий сабак. Бактылуу үй бүлө, бекем мамлекет деген темада. Кайсыл эксперт келди ошол жака? Кимди чакырып прям Нарынга? Мен мисалы Нарынга келин болуп келгениме 8 жылдай болуп калды, бирок ушундай чоң иш чараларды мен уга да элекмин, барып катыша да элекмин да. Чындыгында. Ооба, биз устаз Эрмек Тынай уулу келди. Ал мырзаны Кыргызстандын бардыгы тааныйт, устазыбыз да. Анан ошол устазыбыз келип, ошо элге, Нарын элине бир сонун сабак өтүп берди. Руханий суроо жооп болду. Анан баягы ал жерден эң жакшысы, канчалаган адамдар мага жазып атты жеке каткачы. Ушунча канчалаган адамдардын кыялын орундатып, биздин сообузга көп суроолор бар болчу экен. Особенно талак, үй бүлөлүкчү. Ошого жооп алышты да. Демек, карабайсызбы? Балким эки жолго түшөм деп аткан семьядагы сиз уюштурган иш чарага келип, ортосундагы бир түшүнбөстүктү чечип алышты, Ошондой кандай сонун жумуш. Жазышты да, ошо көпчүлүгү соопчулукка, биздин сообузга калдыңыз деп. Жана мага ошол дагы шык берди да, шыктандырды да. Демек, баягы пайдалуу иштерди кылса болот экен, анан бардыгы ниеттен башталат экен. Жакшы ниет жарым ырыс. Алла Таалам ниетиң түз болуп аракет кылсаң, ырыскын бере берет экен ар тараптан. Мен азыр таң калып атам да, 730 кишиге алгачкылардан болуп организатор ылык сиздин жумушуңуз. Корккон жоксузбу? Жок, башында корктум. Ооба, аябай корктум. Мына 730 киши деген бул чоң да. Ооба, анан баягы коопсуздугуна коркот экенсиң да. Кандай болуп кетет, эмне болот? Баягы кирип атканда урушуп, талашып кетпейби? 730 киши чоң масштаб, тынчтыкты кандай, ошол жагынан аябай кыжалат болдум. Анан ошол күнү, мисалы, ушуну пландап, ушул күнү чакыруу берип, официально кат алып, устаздан кат алып, макул барып беребиз деген күндөн баштап менде ушундай бир жүрөгүм дүкүлдөт. Анан жолдошум эң биринчи ушундан пайдаланып бир азчылык билдирем. Жолдошум бардыгын алып берди да. Ошол уюштуруунун бирден бир эмесин, ошо 50% жолдошум ошо өзү бүтүрүп берди да. Мен баягы тозуп алуу, бардык жагын менден болсун деп колдоп, анан бул Нарын шаарындагы ишкерлердин демөөрчүлүгүнүн атынан болду чындыгында. Себеби бул коммерческий эмес эл, 730 киши акысыз кирди. Биз ошондой кылган себеби бул руханий сабак. Ал устаз өзү дагы эч кандай акы албайт экен. Баса белгилеп айтты да, мен коммерческий иш чараларга барбайм. Мен ошондой элге, наоборот, канча эл көп менин баягы даватымды укса, сабагымды укса, мага ошончо жакшы сооп болот. Мен силерден мага 1 сом кереги жок, берсеңер бир чин чай бергилечи, болбосо өзүм деле сатып ичип алам деп. Анан ошон үчүн бул Нарындагы биз баягы ал ишкерлер айткан атыбызды эч жака жазбаңыздар, бул Аллах ыраазычылыгы үчүн жөн гана биз ушундай инсан Нарынга келип элге сабак бергени бул бизге вообще сонун. Наоборот, биз ошондон сооп алып калалык деп, мага бергиле, мен коноктойм деп сурагандар көп болду. Ошого аябай сүйүндүм. Эми караңыздар, сатуу менеджерликтен баштап 4 айда 730 кишилик иш чараны уюштурган чоң организаторлукка чейин көтөрүлдү да. Бул аябай кандай сонун. Эми мен болгону булактын көзүн гана ачып койдум деп айта алам, себепчи болупчу. Калган нар жактагы шаркыраган сууларды өзү таап, өзү аракеттенип, казып, мындай чоңойтуп алды десем болот да. Бул аябай кандай сонун жетишкендик. Айымдар, бул жакка дагы сиз көрүп аткан көрүүчүлөргө дагы мотивация бердиңиз деп ойлойм. Демек, адам бир жерде отуруп калбаш керек экен, изденүүнүн үстүндө болуш керек экен, аракеттин үстүндө болуш керек экен. Элементарно сатуу менеджерликти алып туруп, бирок бир-эки баласы ооруп калды, күйөөсү минтип койду, анан кардарлар отказ берип койду. Ошол нерселерден эле бул жумуш меники эмес окшойт деп таштап койгондор дагы жок эмес да. Аракеттин аркасында гана ушундай жыйынтыктар болот, айымдар. Сонун инсайт болду. Эми дагы бир жаңылыгыңыз бар экен. Аябай кандай сонун. Рахмат Жумагүл, учурдан өзүмдү да реклама кылып кетейин. Биз ошол организаторду баягы чоң форматта алалык дедик да. Көбүрөөк себеби биз уюштурган ошол бунун астында эле ошол Нарын шаарындагы өзгөчө балдардын апаларына сонун иш чара уюштурганбыз. Нарын шаарындагы Сезим логопед борбору бар. Анын жетекчиси Салтанат Карыпбековна сонун айым, өтө мындай кумандуу, мындай бир ушундай бир аялдар бар да, башкаларга мындай жардам берет, анан мындай баскан жерине гүл
эңип кетет да. Ошондой айым экен да. Мен ошол эжеден аябай сонун бир үлгү алдым да. Жөнөкөй да, ушунча өзү болбосо директор, негиздөөчүсү, основательница да. Ошол эле учурда өтө жөнөкөй, анан ар бир адамга жардам бергиси келет экен да. Мен айтып, сиз баарына эле берейин деп турат экенсиз, зато мен акыретте сол болом. Аллах мага акыретте берет дейт экен. Анан мен ошол эженин ошол мүнөзүн баалап, анан кел анда экөөбүз иштешелик деп экөөбүз иштешип калдык. Мен ага баягы организатор болуп иш чарасын уюштурдук. Өзгөчө Нарын шаарындагы ушул азыр көбөйүп атпайбы, ушул аутизм, ушундай өзгө мындай оорулар менен ооруган балдардын апаларын уюштуралык деди. Балдар баягы үйдө болот, апалар дагы ушу 4 саат өздөрүн бир сонун майрамдык маанайда келип өзгөчө болуп кетсин деп, мындай ушундай бир сонун эме алышсын, энергия деп. Анан фуршетин менен ар бир апага гүл кылып, анан бир сонун майрамдык концерт. Ал жакта диалог дагы болду, суроо жооп, баягы апалардын суроосуна атайын келген адистер, билимдүү атайын өзүнүн баягы кесибин мыкты билген адистер келген спикер болуп, ошолордон жооп алышты. Бул дагы сонун болду да. Сонун. Өзгөчө балдардын апасы дегенде дагы мен неме кылып кеттим, эстеп кеттим. Эсиңизде болуш керек, биз 14 потокто, 13 потокто именно февраль айы болчу, точно не помню кайсы поток экен. 60 айымды акысыз сатуу менеджерликке окуттум. Себеби чындыгында эле балдар менен кечки үйдө отуруп, кээ бирөөсү жашоосунан баш тартып кете тургандай чарчаган учурлар болот экен. Анан ошолордун кичине жашоосуна кызыл жашыл цисттер кирсин деп билимдерди берген болчумун. Азыр айтсаңыз прям эсиме келип кетти да ошол нерсечи, айымдарды биз өзүбүз айым катары колдобосок. Биз ошол Салтанат Карипбековнанын девизи ошол экен да. Аял аялга жүлүк дейт, колдойт экен да. Анан женский солидарность коомдо канчалык көп мындай жакшы болсо, ал коомдо келечек бар деген ошол бир сонун сунушун айткан да. Анан буюрса ал эксперт менен да азыр учурда иштешип атабыз. Чоң дагы бир масштабта, могу июлда жакын арада ошол балдар менен, апалар менен чогуу бир проект алып барабыз буюрса. Сонун. Эми караңыздарчы, мен аябай сүйүнүп атам, чындыгында сүйүнүп атам. Окуу учурунда эле Азим айым эфирлерге тынбай кирип, прям камерадан чыгып кетчүдөй болуп, сабак берип атсаң, бир билимдерди алайын, жазайын деп ушундай активная болчу да. Ошол эле активнаялыгын жумушунда дагы азыркы чоң өсүү болуп атат, организаторлукка чейин көтөрүлүп атат. Ошонусуна дагы колдонуп кетип атат да. Мындай энергиясы ошол канча кыйынчылыктар болсо дагы эч нерсеге карабастан түп-түз кетип атканы мени сөзсүз түрдө шыктандырат. Дагы да мен өзүм баягы Азим айымдан инсайт алып атам, үлгү алып атам. Бир ала турган нерсем бар экен деп. Себеби биз хоть мугалим болсун, кичинекей окуучу болсун, бир бала болсун, же президент болсун, депутат болсун, адам жашоодо бири-бирине мугалим да. Бул билиминен, отурган местосунан, деңгээлинен эмес, баардыгы бири-бирине мугалим болуп ала турган нерсебиз бар. Ошондуктан мен аябагандай сүйүнүп атам. Жана азыр мисалы сатуу менеджерликти окуганда азыркы организаторлук жумушуңузга бул жактагы билимдердин бир пайдасы тиет атабы? Албетте, толугу менен азыр ушул жөнүндө айтайын дедим. Ушул сатуу менеджерлигин окуп, анан мен жумушка орноштурдум да, сиздин командаңыздагы кыздар, ропторуңузча. Анан ошол жумуш боюнча мен Бишкекке мастер-класска баргам. Атайын. Жок, тиги Нарындан болбосо Бишкекке барып атасың. 3 балаңды алып алып. Элестетсеңиз. 3 балымдан жолдошум башында, "Ой, эмне кыласың ал мастер-класска? Жөн эле үйдө эле отура бербейсиң." Жок, мен барышым керек, мага опыт керек. Мен ошо өнгүм келип атат. Мен ушул сферада, онлайнда, деги эле ушул жаатта азыр баягы маалыматтын заманы да, баардыгы тез өнүгүп аткан заман. И тем более адамдар тез кабыл алат баардык нерсени. Мен өнүккүм келип атат. Мен барам деп 3 баламды алып Бишкекке баргам мастер-класска. Анан ошол жактан мастер-классты өткөн, мисалы эксперт, продюсер, ошол жактан Гүлзада Роп, аябай өзү ушундай сиздин командаңыздагы билимдүү. Анан ошолор менен иштешип мен өзүмө сонун инсайт алгам. Азыр учурда ошону колдонуп атам чындыгында. Карасаңыздар, практика жүзүндө обычный менеджер болуп эле мастер-классты сатуу үчүн барган командадагы эксперт. Бирок анализдин күчтүүлүгүн карабайсыздарбы? Башка бирөө болсо просто эле мастер-класста өзүнүн жумушун жасап кетип калчу да. Бирок Азим айымдын анализи күчтүү болгон үчүн ал жакта мастер-класста кантип баштап атышат, кантип уюштурду, кантип ошол келген элдерге билим берип атат дагы аркасынан кантип продажа алып жазап атат.
ошону азыр полностью системаны офлайн жүзүндө көрүп анализ кылып келип анализ кылып аны мен жазып алгам, барып бүт баарын блокнотко жазып алгам, продюсердин сүйлөгөндөрүн, эксперттин регистрацияда кандай болуш керек, бүт бар кайра розыгрыштарды кандай ойнотуш керек. анан даже жанагы мисалы ошо мастер класска келгендерге мисалы эмелерди ойноткон. VIP тариф, премиум тариф деп кайра 50% скидка. Биз азыркы учурда өзүбүздүн мастер класска ошону колдонуп атабыз. Мен ошол жактан блокнотума жазып алгам да кандай кылса болот. Анан ошол эле келгендерге там кофе брейк уюштуруу. Ошонун баарын мен ошол жактан көргөм мастер класстан. Анан буюрса биздин дагы ушул команда менен иштешип аткан чогуу бир сонун командабыз бар. Ошол жактан ушул искусственный интеллектти мыкты билген нарында. Алтынай деген кыз бар, ошонун продукциясын масштабка чыгарган атабыз. Ага ошо мастер класс уюштуруп атабыз да. Анан ошол жактан алган менин инсайт билимим сатуу менеджери болуп эле барган болбосо ошол жаккачы жөн эле бейджикти гана алып сатуу менеджери Айзума деп баргам. Ошол жактан мыкты продюсерлер менен таанышкан. Эми ортодо перерыв болду, кофе брейк 20 минутта. Ошондо ошол жактан мыкты продюсер, эксперттер менен таанышып анан ар биринин мен сүйлөгөн сөздөрүнө көңүл бөлүп аттым да. Кандай сүйлөйт, эл менен кандай мамиле кылат, мисалы келген кадрларды кантип тейлеп атат. Анан байкасам ар биринде ушундай бир эме бар. Кичпейлик бар. Жөнөкөй да, баары тең кичпейил, жөнөкөй. Анан келген кардарларга ушундай сонун грамотно түшүндүрүшөт да. Мындай мынтип кагынып, мындай эме кылып койбойт да, ушундай улуу кечеби, улуу келеби, кичүү келеби, мындай картайган возрасттагы апа келеби, ушундай барактарын ачып алып, мына могу жерде мондосуң, ушундай бир настолько сервис күчтүү да ал жактачы. Анан ошол нерсе мага азыр аябай жардамга келип атат ошол опыт. Сонун. Азыр сөзүңүздүн арасында дагы айтып кетип атасыз го, мени жолдошум организация жагынан 50% колдоду, анан жолдошум мени колдойт деп. Колдогонго чейин жаңы баштап атканда бир каршылыктар болдубу? Албетте болду. Жөн эле койбойсуңбу, ушу сени жөнү койчу деген. Эркектерде мындай сөз бар го, эмне ачка калдың, кийимиң жок калды, эмне кылып атасың депчи. Эмне жетпей атат сага деген суроо. Эмне жетпей атат? Баары эле бар го, эмне жетпей атат? Жөн эле тынч эле жашай берчи. Балдар каралбай калбасын. Анан эми ошондой болду, бирок өзү окуткан жолдошум. Азырынан карасаңыз, сиздин жолдошуңуз өзү төлөп баягы окуу дегенге чейинки бир сүйлөшүүлөр болду да, көндүрүлүп турабы? Ооба да, аны отургузуп алып мондай болот экен карасаң, мен жолдошумду андай баягы аялдарда бар го, бир нерсе керек болгондо башкача байым, шеф отургузуп алып, бай мону карасаң мондай болот экен, ушундай окугум келип атат, мен да ушинтким келип атат дегенде, ал мейли деди, мейли. Ал дагы мындай ошо жогоруда айтып кетпедимби, мындай өтө мындай эме эмес да, майдачыл эмес, эч кимде колу ачык ушундай киши. Анан давай окусаң оку, мейли оку. Мейличи окуп, главный тиги мындай нерв болбой балдарды урушпачы. Үйдө отурганда выгорание болсун. Ал мен балдар менен мындай кыйкыр өкүрүп сүйлөшүп калганда, главный балдарды урушпай, нерв болбой, жакшы жүрчү, макул окусаң оку. Пайдасы тиет экен, ооба пайдасы тиет экен. Давай анда окуй бер дегенде. Анан кийин айлык алганда биринчи жолдошума чалгам. 4000 сом алганда күйүп бышып жолдошума жалып чек жөнөтүп 4000 сом айлык алдым деп. Давай, азыр мен сага майлап берем депчи. Андан кийин эле бир жума өткөндөн кийин ушул эле проекттен 10.000 айлык алдым. 9960 сом. Анан ошондо садака салгам. Эң биринчи алакыгым ушундай бир мага бир сонунда жүрөгүмдө эме болду да, ишенич. Ушу настолько ар жагымда ишенич бар. Мен ушуга көзүм жетип атты, жакшы нерсе, арбын болуш керек экен деп садака салып, анан жолдошума, балдарыма ушу татып алып берип баштагам да. Анан чын эле Кудай буйрса берекелүү болду. Кудайым кут кылсын, азыр чындыгында жакшы буйрса. Ошол айлыгыңызды айткандагы мындай реакциясы, сөзү кандай болду? Ал ооба, мен даже скрин кылып алгам, группага кыздарга жөнөткөм. Айлыгымды жөнөтсөм, анан ал мага сердечко жөнөтүп, жакшылыктарыңа колдон, молодец деп жазган да. Ал мага баягы жөн эле сөздөр болушу мүмкүн, бирок жолдошуң ошондой декретте отуруп, канча жыл, 7 жыл декретте отуруп, анан күйөөңөн ошондой сөз укканда аябай тургун да болот да. Прям толкунданасың. Анан эме болот. Желание, дагы иштөөгө болгон ушундай өзүңдө бир сонун желание болот. Анан Кудайым багы ар бир нерсени дагы эле мен баарын эмеге таядым, негизи ниет. Өзүңдүн ичиң кандай болсо ошол сыртка чыгат. Ийгилик дагы ошондой болот экен. Сөзсүз түрдө.
азыр дагы бир карап проверка кылалы. Сон. Бул жанагыдан да сон болуп атат го. Аллахым өзү билүүчү. Чып. Мисалы бизде сиз айтып атасыз го биринчи жолу онлайнга келип калдым, биринчи менеджерликтен баштадым деп, бирок ошол эле учурда мен өзүм көптөгөн курстарды сатып иштеп опытым бар болгондугу үчүн улам менде бышыкталып келип отуруп окуучулар жакшы жыйынтыкка жете тургандай бир программа курулду да меникиндечи. Ал жакта ошол эле кайтарым байланыш, кураторлор, старший кураторлор, тапшырма текшерген кураторлор, кайра практикаларды кылдырган менин күчтүү менеджерлерим. Ошолор боюнча бир сыйра токтоло кетсеңиз, именно сиздин сатуудан азыр эң алдыңкы сатууларды жасаган 4 жакта тең мыкты менеджер болдум деп атасыз. Ошого бир таасирин тийгизет бекен? Албетте, конечно, тийгизет. Себеби мен силерден окугандан кийин бизде тапшырма текшерген күчтүү Самара, анан ошол дагы бир Гүлзада айым роп да мен иштешкен. Бирок ошо тапшырма бизди карап 7 күн практикабызды тыккылдатып монтип текшерген канша айым. Канша роп. Менин күчтүү менеджерлерим Өтө күчтүү. Анан ал айым прям улак убактысы менен кирет эфиргечи. 9-та ровно 9-та кирет. Тапшырмаларды күнүнө требует этет да. Ошого жараша баа берет, оценка берет. Анан ошол нерсе аябай таасир берди, чынында да туура айтасыз, таасир берет. Себеби кайтарым байланыш бар да. Бизде сатуу жасай албай кандайдыр бир суроо болсо түп биз кайрылабыз. Канша айым менде ушундай болуп атат, кардартат. Мен көп жолу кайрылдым. Себеби мен мындай болбойт экен деп отуруп калган жокмун. Каршылык болгондо, эгер өзүм ошол каршылыкты жаба албасам, ошол ропторго кайрылат. Бергендерге кайрылып алат. Сон мен негизи баягы кээ бирөө практика кылганда менин кемчилигимди айтат да, азыр туура эмес сүйлөп алсам мени оңдойт да деген менеджерлер дагы болот экен да. Адамдарчы баягы эгосу күчтүүрөөк адамдарды билесиз го, бирөөнүн минусун айтса мындай терс кабыл алат. Терс кабыл алат го, ошондой да адамдар бар экен. Бирок бул практиканын эң чоң пайдасы биринчи күнү практика кылганда сен бир жерде туура эмес айтышың мүмкүн, маалыматты туура эмес берип коюшуң мүмкүн, же болбосо сүрдөшүң мүмкүн, сүйлөй албашың мүмкүн, эл алдына чыгыпчы. Практика учурунда биринчи күнү аксадың, экинчи күнү оңдодуң, үчүнчү күнү дагы кошумчаладың, башка өзүңдүн группалаштарың сүйлөгөн сөздөрүн кошуп атып, өзүң инсайттарды алып атып, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи күндөрдө уже сен профессионал менеджер болуп чыгасың да. Анан практикада видеозвоноктон отуруп алып общий команда менен кылгандын эң жакшы жери бул сүрүңдү жеңесиң. Камерадан сүрүңдү жеңесиң. Менде бир окуучулар бар болгон толтура эле. Жумагүл айым, мен декретте 10 жылдан бери, 15 жылдан бери отура берип, мен элдер менен сүйлөгөндү унутуп калыптырмын, сүйлөшкөндү. Көп адамдарга чыгып сүйлөсөң, как будто туура эмес сүйлөп аткандай, сенин кемчилигиңди карап эле тургандай сезимдер боло берчү. Азыр мен ошол нерсени жеңдим дегендер болот. Практиканын бул жакка окуучулардын мыкты сабакты өздөштүрүп кетишине аябагандай чоң жардамын тийгизет да. Туптуура. Себеби ошол практикада сиз айткандай эле 15 кыз бир группада практика өтсөм, 15 кыздын 15 ою бар да, 15 да интонациясы бар, акылы бар 15. Анан ошонун ар биринен бирден аласың анализдепчи. Мен колуман келишинче ошол наоборот мыктылардын эмесин алып аттым да. Азыр мен менен чогуу окуган ошол командада кыйын сатуу менеджери боюнча жакшы чыккан кыздар бар. Аида, ошо Тердикбаева. Айдайым дагы дайыма группага жазып турат. Ошол Айдайым бизди көрүп атсаңыз, астыга жазып койсоңуз болот. Кыйын, чындыгында кыйын мыкты кыздар болчу. Анан Самара деп өзү салондо иштейт, салондо, Жалал Абадта салондо иштейт, өзүнүн салону бар. Бирок ошол эле убакта мындай эмеде тили сонунда прям ушундай грамотно сүйлөйт да ар бир кишине. Ошол мен ошолордон инсайттарды алып аттым. Сүйлөгөнүм Самара айымдай болсо, каршылыкты жабуу Аида айымдай болуш керек экен деп ошолорду алып аттым өзүмө инсайт. Ошолор мага жардам берди чындыгында. Эми баягы мен деле декретте отурдум да. Бизде декретте отурганда басымдуу бөлүгү үйдө жумушун кыласың, зериккенден ар кандай тамактарды кыласың, аны жасайсың, муну жасайсың, бирок кайра эле баягы коёндай окшошпойбу да. Анан сүйлөшөйүн деп кошунага чыксаң баягы эле эми бул нерсени туура кыла алганда туура кыла алат, бирок сүйлөшүп отуруп эле ушакка кирип кеткен учур болот да. Анан мен качан сатуу менеджерликке келгенде чөйрө карасам психологиялык курстар сатып атасың да, жалаң осознанный адамдар. Жакшы, осундай бир кыйынчылык болсо дагы жакшылыкка
наалыбаган адам. налыбайт, негатив сүйлөбөйт, ушак деген нерсе жок. Мындай сонун чөйрөгө келип түштүм да менчи. Сизде дагы болдубу ушундай чөйрөдөн ала турган нерселериңиз? Албетте, ооба, туптуура. Мен дагы 7 жыл декретте отуруп, анан ушул сферага чыктым да. Анан мен ийгиликтүү адамдарды эле көрдүм. Мен беркинен наалыгандай болуп атты, командада артта калган, чындыгында болот экен, жоопкерчиликсиз. Өзү сабакка катышпай коет же башка тапшырма аткарбайт, анан постоянно шылтоо айтат да. Мен мынтип аттым эле, анан мен тинтип, анан маршруткада болчумун, анан унутуп калыптыр. Бирок мен аларды эмес, именно ошол ийгилик жараткан айымдарга анализ кылып аттым. Мага окшош, алардын да кээ бирөөнүн 5 немеси бар, элестеттиңиз? 5 баласы бар. Кайнене, кайната менен чогуу турган келиндер бар. Мына ошолор менен иштешип атам. Мына акыркы командада Жипара деген айым ушу Бишкекте. 5 баласы бар. Бишкекте турат, кайнене, кайнатасы бар. Дагы чоң кайненеси бар үйдө. Ошолордун оокатын, тамагын кылат, бытовой окуп, бирок ошондо да тыккылын кыйын менеджер. Алдыңкы сатууларды жасайт. Болгону бул жерде адамдын өзүндө баягы эме болуш керек экен да. Жоопкерчилик, анан точно өзүңдүн мындай точно конкреттүү максатың болсо, кыла аласың, жетесиң максатың болсочу. Мен кылам, иштейм, мага керек. Эмнеге мен кылбашым керек? Башка кылып аткан, Жумагүл айым кылып атканды эмнеге биз кыла албашыбыз керек деген бир өзүңдө ишенич болсо кыласың. Анан мисалы сиз айтып атпайсызбы, мен жалаң ийгиликтүү адамдардын ийгиликтерин гана көрдүм, жакшы жактарын көрдүм, өскөнүн көрдүм депчи. Кээ бир адамдар бар да, ийгиликтүү адамдардын мындай ичинен көрө албастык менен неге ушундай эле боло берет дагы, менде болбойт деген сезим менен карадыңызбы же мындай жок, восхищение менен карадыңызбы? Андай терс сезим менен, зависть менен карасаң, анда өсүү деле болбойт. Сен өзүң ошол ичиңен Аллахым ушундай айым мага ушуга берген ийгилигиңди мага дагы бер Аллахым деп ичиң тунук болсо, жүрөгүңө таза болсо, ошол лицоңо чыгат. Анан байкайсызбы? Мындай жакшы адамдар эле жакшы нерсени айта алат. Сулуу адамдар комплимент айта алат. Элдердин сулуулугун көрө алат. Комплимент айтып, сулуулугун көрүп, сонун болуп калыптырсың, сен аябай жакшы. Ичинде мындай зависть болуп, таарыныч, баарына, үйүндөгүлөрүнө таарынып алган адамдар бар. Бүт баарына таарынып алган обида да, анан ошону сыртка чыгарат да. Андай колдон келсе, мындай негизи андай адамдар менен дистанция. Такыр эле мындай көп мамиле кылбай эле коюш керек да. Салам, жакпайбы? Саламдашып коюп кете бер. Анан ийгиликтүү адамдар менен көбүрөөк сүйлөшсөң, баарлашсаң, ийгилик келет экен. Мен ушуга 100% ишендим ушул жолкуна. Себеби мен бир нече ушул 4 айдын ичинде аябай издендим. Мен ушунчалык өзүмө өнүккүм келди, өскүм келди Жумагүл айым. Анан бир нече форумдарга бардым. Нурзат Токтосунованын форумуна бардым. Дагы ушул Нарын шаарында бир толкун деп баардык ишкерлердин башын бириктирген сонун форум коюп, ал жакта дагы айымдар, баардык айымдар, ишкер, мыкты айымдар. Анан ошолор менен сүйлөгөнүн, алардын баары жөнөкөй. Жөнөкөй обычный эле кийим, бүт бар жөнөкөй. Бирок мээсинде 1 тонна билим бар да. Ошондой айымдардан мен таасир алдым чындыгында. Өзгөртөт экен коом, айлана сени өзгөртөт. Жакшы ийгиликтүү адамдар менен жүрсөң, ийгиликке жетет экенсиң. Сонун. Азыр эми сиз аракет кылып атасыз, жасап атасыз бардыгынчы, бирок ушул аракеттин аркасында бир чоң койгон максатың бар да, мен ушул нерсеге жетсем деген кандай максатыңыз бар алдыда? Сонун суроо болду. Эң биринчи максатым, Кудайым буюрса, жакшы баягы мен балдарыма, ушул өзүмдүн 3 балам бар, Кудайым буюрса алдыда дагы балалуу болобуз деген эмем бар, планым бар. Ошол балдарыма үлгүлүү, мындай пример болгон апа болуу. Балдарыма инвестиция кылгым келет мен. Ишенесизби? Баардык нерсени ошолорго жакшы, эң сонун жогорку сырттагы, мисалы Гарвардтан окуган ошондой инсандар болушун каалайм. Ошого ата-эненин түздөн түз, толугу менен ата-эненин баягы таасири болот. Анан мен деле шүгүр, Кудайга шүгүр, ата-энем эч нерседен кем кылган эмес, баягы өздөрүнүн шартына ылайыктуу колунан келишинче баккан. Бирок мен ошол нерсени балдарыбызга өзгөчө, башкача кылгым келет да. Кызымды ушу чет жактан окутуп, ошолорго тагыраагы, баягы сиздин суроого так жооп болуш үчүн мен сонун максаттарды
балдарым үчүн койдум да сонун ийгиликтерди. Өзүм үчүн дагы албетте өзүмдү өнүктүрүү, өзүмдү биринчи орунга өзүмдү өнүктүрүү, айланамдагыларга сонун таасир берүү. Эми Азим айымдын айтайын деген сөзүн мен толуктай кетейинчи. Эгерде биз балдарыбыздын илим ала турган, билим ала турган, өнүккөн, өскөн, изденген балдар болуп чыгышын кааласак, демек биз ошол нерсеге өзүбүз пример кылып тутуктуу болушубуз керек да. Биз өзүбүз телефон чукуп, диванда ар кимди критикалап жата турган болсок, ар кимдин ийгилигин, ушулар эмне кылып байып атат, эмне кылып атышат, меши болбогон нерсе деп жатып алып, анан бар оку, сен деген Гарвардка барышың керек, китеп оку, изден дей турган болсок, мындай өзүңдүн жасаган жумушуңа, оозуңдан чыгып аткан балаңа берип аткан тарбия эки башка нерсе да. Ошондуктан өзүң биринчи пример болуп изденишиң керек, өсүшүң керек, анан балдар сенден пример алат дегендей. Ошол нерсени жеткизгиңиз келди, толуктап кетейин дедим. Оюңузду. Сонун эми карасаңыз, Азим айым, сатуу менеджерликке келбесеңиз, 4 айдын ичинде жашооңузду аябагандай мондай кванттык скачок болуп кетти го. Шүгүр ошол нерсеге себепчи болуп калганга. Эгерде сатуу менеджерликке келбесеңиз, азыр эмне менен алектенет экенсиз? Декретте жүрө бермек болушум керек дагы деле. Декретте жүрөм. Мен бул багы жөндөн жөн нерсе болбойт экен да. Эбепке себеп деген сонун сөз бар го. Анан ошол менин эбебиме силер себеп болдуңар да. Мен аны эптеп кеттим, силер себепчи болдуңар. Анан мен ошол силердин курста окуп, ушул Жумагүл Аглачеванын курсун окуп көрөйүнчү, эмне чын эле келген биринчи күнү эле мен ушундай эме алгам. Ишенесизби, ушуну көп айымдарга да айткым келет да. Биринчи эфирде эле мындай сага учурашуу, таанышуу, сабактын максаты, конкреттүү максаты, анан конкретный, точно так жыйынтыгы кандай болот, ошону укканда эле мен болду деген, значит мен изденем. Мен түнкү саат 3-4кө чейин тапшырма аткарчумун. Сиз тапшырма берчү элеңизби? Ошол тапшырманы түнкү 3-4кө чейин жазып, ар бирин жазып чыкчумун, чтобы мээме кирсин. Мындай эле окуп, инсайт айымдар. Мындай эле окуп, эметкенде жакшы кирбейт, лучше мен жазам деп, прям ошол кагаздарым да азыр үйдө бар да, бар. Мен группага да жөнөтчүмүн кыздарга, ушинтип жазсаңар жак. Анан ар бир сөздү анализдечүмүн. Мен өзүм эле негизи жакшы аналитикмин да. Бир нерсени бир жакка барганда деле көргөндө үйгө келип кайра ойлоном, бул жакта мындай кылды, значит мындай кылса болот экен деп. Мен бул аналитикасын жана эле айтып өттүм. Элдер жөн эле мастер-класска саткан эле барса, бул полный анализ деп отуруптур депчи. Мен ишаны жазып алып. Мен баягы сатуу менеджерлерге дагы, ропторго дагы продюсерлик, өзүм продюсер болуп иштеп келе жатам да. Сонун оборотторду жасап, жыйынтыгыбыз жакшы. Анан окуучуларда дагы кыйынчылыктар болбосун, рынокты бир сыйра анализдегенди үйрөнсүн деп мен воронкалар боюнча, инфобизнестеги эрежелер боюнча, продуктоо линейка боюнча негизи эле үйрөтүп койгонмун да. Ошондуктан дагы окуучулардын баягы анализи ушул жагына келгенде дагы жакшы жардам берди деп ойлойм. Азыр өзүн таппай жаткан, баардыгы, элдин баардыгын онлайнга чыгып атат, өнүгүп атат, өсүп атат. Бирок мен мындай токтоп калгандай да, өспөй аткандай, элдердин баардыгынан артта калып кеткендей сезимде болуп жаткан айымдар дагы бизди көрүп атышы мүмкүн. Ошолорго өзүңүздүн жашооңуздан алып келген, жыйынтыгыңыздан, алган билимиңизден алып келип эмне деп айтат элеңиз? Мен болсо айтмакмын, ар бир айымга өнүксө болот, өссө болот, жана издениш керек, окуш керек экен. Билим, анан өнөр алды кызыл тил деген сонун сөз бар го. Өзүңдүн баягы тил табышуң жакшы болсо, баардык адамдар менен коммуникацияга жакшы болсо, эмнеге болбойт, өнүксө болот, кылса болот экен. Мен өзүмдөн эле айтам да, мен деле элестеткиле 7 жыл декретте жөн эле үйдө отургам. Азыр кошуналарым деле, тааныгандар деле таң калып атса керек. Бул ушу сиз айткандай квантовый мондай переворот болуп кетти. 4 айда үйдө отурган, 3 баласын ээрчитип алып, мен азыр деле 3 бала менен жумушка барам, ээрчитип алам, потому что таштаганга иши жок болуп калат. Садиктер каникулга кетти, үчөөнү тең ээрчитип алам. Ызгычуу болсо, мен көнүп калгам. Жолдошум күлө берет да, кантип жүдөй кыйкырышуу ушулар менен автобуста жүрө бересиң? Ал мага нормально. Потому что естественный нерсе. Эмнеге андан уялам? Өзүмдүн балдарым ээрчитип алып жумушка барам. Ошол Глобус супермаркеттин үстү да. Глобус. Ушул боюнча да айта кетсеңиз. Азыр айта кетейин ошо. Анан балдарым ошол жакта жүрө берет, иштей берем. Ошон үчүн ар бир айымга айтмакмын.
просто мындай балким кимдир бирөөдө азыр оор учур болуп атат, күйөөсү менен, үй бүлөсү менен ар кандай учур болот. Бирок ошондо дагы эч качан мындай чөкпөңүздөр демекчимин. Эч качан баарын Аллах Таалага тапшырыңыздар. Мен акыркы жолу менде да баягы чоң депрессивный ситуация болгондо ушу дуа кылып ыйлагам, ушундай ыйлап дуа кылгам. Аллахым баарын өзүңө тапшырдым. Сен өзүң билүүчүсүң менин ички абалымды. Өзүң түздөп бер Аллахым деп анан кадам таштагам. Анан ар дайым баягы истигфар менен чындыгында ошол сонун жардам берет истигфар. Эмне дуа кылып, ниет кылып, могу ушул жогоруда айтып өткөндөй, Эрмек устаздын иш чарасын уюштуруп атканда мен багымдыкка туруп дуа кылгам. Аябай Аллахым ушул ызы чуусу жок, бир кокустугу жок, кырсыгы жок, эң сонун жоң деңгээлде өткөрүп берчи Аллахым деп 40 000 истигфар чалып дуа кылгам. Анан ошол нерсе болду да. Ошол нерсе болду. Ушул мен окуучуларыма эмне себептен истигфарды айтам, истигфар айткыла деп, менин өзүмдүн жашоомдо кыйынчылыктар болгондо именно ошол истигфардын аркасында биз балалуу болдук, машина алдык, үй алдык дегендей. Бул истигфар боюнча өзүнчө бир сабак бар. Анын ссылкасын астына коюп коем, ошол жака кирип дагы көрсөңүздөр болот. Толук түшүндүрмө ошол жакта бар, Сиз жанагы биринчи күндүн сабагына киргенде эле мен анализ кылдым, этабы менен өтүлдү. Анан мен 2 саат, түнкү саат 2-3кө чейин тапшырмаларды аткардым деп атасыз го. Биринчи күндүн сабагынан мындай вау боло турган эң чоң инсайтыңыз барбы? Ооба, албетте мага эң чоң инсайт тартип. Мага ошол эле жаккан чындыгындачы. Эфирге кирбесеңер, ким 3 жолу эфирге кирбесе, бүттө эфирден чектетилет деген. Себеби жоопкерчилик болгон жерде элечи, айым ар бир адам өзүнө өзү жоопкерчилик алыш керек. Ал окутуп аткан эксперт болсо, жумуш берүүчүбүз өзүнүн баягы ийинине жоопкерчиликти алса, андан бир нерсе чыгат. Андай адамдар менен иштешиш керек экен. Мен деле өзүмөн көрдүм. Азыр иштешип аткан кыздар, балдар менен, айымдар менен так убакытка саат 3кө келген. Саат 6га могу бүтүш керек. Значит, ошол адамда чыгат бир нерсе. Аны менен дальше иштешсе болот. Ошондой инсайт тартип. Анан мен окуучулардан мынтип коем да, на самом деле баягы окуудан деле чектей бербейсиң, окуудан деле чыга бербейсиң, тапшырма аткарбай койсо, аткарбай атасың, сен давай чык дей бербейсиң. Болгону менде ушундай неме бар, принцип бар. Бүгүн кечки саат 9да сабак болдубу, тапшырма берилди, эртең кечки саат 8ге чейин бүтпөсөң, анда мен түз эфир өтпөйм деп коем. Баардыгы дедлайн менен тапшырмаларды убагында аткарат. Ушул жагы демек бизде баягы кыргыздарда бирөө артыңан давай деп түртүп турса, анан кийин кыймылдайсың го. Иштеткен кыргыздарга, сөзсүз бул нерсени дагы күчтөтүп койсо болчу да экен. Сонун Азимайым, азыр өзүңүздүн жетишкендиктериңизди айтып туруп, дагы бир жаңы сонун нерсени баштап атыптырсыз, ошол жакты дагы түшүндүрүп айта кетсеңиз, Сонун болот. Дагы бир проектибиз бар болчу, ошону айтып кетсем болобу, ушул бул тоже сиздин эмеңизге байланыштуу десем болот. Биз өзүбүздүн ошол жеке офисибизди ачтык. Жакында расмий ачылуусу так числосу ушу белгиленмек болуп атат. Бул жактан команда жазып атат. Бирге баягы техникалык эмелер болуп атат, даярдыктар. Анан ошондон кийин буюрса расмий ачылуу болот. Сизди да чакырабыз ал жака, Жумагүл айым. Айымдар, ушул жерде жаза кетиңиздер. Азимайымдын офисине, прям өзүнүн жеке иштей турган жерине барып, ачылуусунда сиздер үчүн бир видео обзор кылуубузду кааласаңыздар, анда комментарийга жазыңыздар. Сөзсүз түрдө ал жактан дагы видеолорду сиздер менен бөлүшөбүз. Мен айымдар, өзүңүздөр дагы бул жакта энергияны сезип атсаңыздар керек. Менин баягы көп адамдар менен иштеш келсин, 2,5 ашык окуучум бар. Ар бир окуучумдун оозунан чыгып келаткан эле ал адамдын потенциалын, эмнеге жөндөмү бар экенин билесиң да, уже психолог болуп каласың. Азыр мен Азимайым менен мына канча мүнөттөн бери отурабыз. Ар бир оозунан чыккан сөзүн, энергиясын карап туруп, мен алдыңкы 5 жылда нарындагы номер 1 организаторлук наамды алат деген менде толугу менен ишеним бар. Сөзсүз түрдө ошол күндөрдү биргеликте өтөлү. Организатор номер 1 деп иш-чараларда, Бишкектерде прям жанагындай статуэткаларды берсе ошолорду. Мен ал максатым, так максат болуш керек. Мен ошол Кудай буйрса ушул жылдын жыйынтыгында кыргыз республиканский болбосо дагы Нарын областындагы мыктылардын катарына өзүмдү көргүм келет. Кудай буйрса ошого аттанып аракет кылабыз. Келет себеби, жасаган аракетиңиз эми
4 айдагы адамдын жашоосу до и после болуп ушундай деңгээлге өзгөрүп атса, эгерде дагы тынымсыз аракет жасай турган болсо, 1 жылдын ичинде эле сонун жетишкендикке жетсе болот да. Көзүм жетет. Азамат, сиз сонун сиздей окуучум бар экенине сыймыктанам, аябай сүйүнүп атам. Эми баягы мен бул подкастка чакырып сүйлөтүп, өзүмдүн опыттарым менен бөлүштүргөнүмдүн себеби окуучулардын бардыгында ушундай жыйынтык болсо экен. Алышса экен бири-биринен инсайт. Бирөөсү аябагандай кыйынчылыктан чыгып туруп жетишкендикке жетип атат, а бирөөсү болсо өзүнүн аракети менен жетип атат. Мындай сонун инсайттарды алса болот да. На самом деле 2,5 миң окуучунун арасынан бардыгына бирден үйүнө барып подкаст эле тарткым келип атат да. Кандай шартта иштеп атышат, кандай балдарын карап туруп жетишип атышат. Ошол нерселерди алдыдагы жасайм деп өзүм үмүттөнүп атам. Сөзсүз түрдө сиздердин колдооңуздар керек. Анан бүгүнкү подкастыбызды жыйынтыктоо үчүн мен сиздин акыркы сөздү көрүүчүлөргө айтууңузду сунуштайт элем. Рахмат, эң биринчи ушундай мүмкүнчүлүктү берип, сиз менен ушундай подкаст тартып отурганга шүгүр, 1000 мертебе шүгүр Алла таалама. Себеби мен буну качандыр бир 4 ай мурун кыялдангам. Түшүнөсүзбү? Ушундай нерсени кыялдангам. Мен дагы ушундай телефондо эфирлерге чыксам экен деп анан кыялдангам. Анан ошол сервис боюнча телевиденияга чыктым да, түз эфирге. Анан Нурзат Токтосунованын сонун бир иш проектисинде дагы эфирге чыктым, интервью бердим. Ошолордо мен демек ишке ашырса болот экен. Ар бир максатты деги эле койгон нерсени ишке ашырса болот экен. Анан урматтуу жалпы айымдар, ар бириңиздерге үй бүлөлүк бакыт жана ички өнүгүү кааламакчымын. Өзүбүздүн ички алыбыбыз менен өзүбүз иштесек, ишенип коюңуздар, бир дагы айым, баягы айтат го, бир дагы айым күчсүз эмес. Бардыгында бир сонун өзгөчө бар. Ар бир айымдын өзүнчө өзгөчө. Бирөө тамакты сонун жасайт, бирөө кийим, ошол жаатын өнүктүрсө болот экен. Эмнеге болбосо, идея келдиби башыңа, шак ошону жазып, ошону кубалап жетиш керек экен. Телефон бар. Мен азыр мисалы бир идея келет, мен ушундай бир сонун сабак өтөйүнчү, мисалы эрмек устасы менен эле ушун мен ушул эл менен сабак өтсөк кандай деп жазгам, бирок ошону 1 ай изденгем программасын. Кандай кылып өтүш керек? Ойго келди, кагазга жазды, изденип отуруп, бул нерсе реалдуу болду. Анан ошол мына чын эле кемиңден чыктык деп менеджер жазды да, кемиңден чыктык. Ошондо деле ишене албай аттым, ишенесизби? Пока келген десем. Анан жолдошум тосуп алып, видеозвонок менен чалды да, келишти, оттуктан тосуп алдык. Азыр жума намазга кирип алып, нарынга өтөбүз. Жүрөгүм лакылдайт. Ушундай толкундануу сезим болду. Анан өзүм мен баарын, значит, Алла таалам өзүнө, Аллахым сага тапшырдым. Өзүң түздөп бер дегем, өзү ушу ниетпеликке жашап түздөп берди. Ошон үчүн ар бириңиздерге айтмакчымын, биринчи өзүбүздүн ички абалыбыз менен, анан Аллах менен болгон мамилетибизди оңдосок эле бүт баары Кудайга шүгүр сонун болот. Сонун. Бүгүнкү подкастта баягы мен суроолорумду даярдайсың да, мындай айтам, тигиндей айтам деп. Бирок сүйлөшүү баарысында эле өзүнөн өзү суроолор чыгып, мен үчүн аябагандай сонун ачылыштар болду. Эгерде дагы ушундай подкасттарды көргүңүздөр келсе, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып коюңуздар жана подписка болгону унутпаңыздар. Менин жыйынтык көрсөткөн толтура окуучуларым бар, алдыда алар менен дагы биргеликте подкасттарды. Жумагүл айым, сизге дагы терең ыраазычылык, ишиңиздерде ийгилик болсун. Канчалаган адамдын, канчалаган потенциалы бар айымдарды ошолордун эбебине себеп болуп, ушинтип бир сонун иш-чара, баягы иштин үстүндө жүрөсүздөр. Ар бириңиздерге ден соолук жана өзгөчө сизге Жумагүл айым, ишиңизде ийгилик болсун. Мен да сизди жогорку эмелерден көргүм келет. Себеби сиздин билимиңизде сиз кандай эксперттерден билим алгансыз. Ошолордун баягы мен сизди Кыргызстандагы бир эң лучший, один из лучших, топ лучшийга кирген эксперт катары көргүм келет. Себеби адамдын ички дүйнөсү сыртына чыгат, жүзүнөчү. Анан ошо сизден мен өзгөчө тактыкты, жоопкерчиликтүү, адилеттүүлүктү, анан эң биринчи баягы адамгерчиликтүү сапатты көргөм. Мен ошону көп айтчумун. Окуп атканда эле курста кыздарга айтчумун. Мен кошунам, мен ошол төркүнүм ошол жакта, Жумагүл Алалайчованын кошунасы деп. Анан ошо 8 жыл мисалы сизди келгенден баштап бардыгына жетишкен. Притом баланы да төрөп, уюду саап, ушуларды көрүп анан таң калчумун да. Ошон үчүн сиздин адамдык сапатыңыз, Кудайым буйрса, сизди да жогорку жактардан көргүм келет. Мен
сизден чыгат. Сиз дагы өтө мындай тыттынып мен ушуну айтпай калыптырмын, айтып коеюнчу аягында болсо да мүмкүн болсо. Мен ошондо жаңы экинчи баламды төрөп айылга тыгынгандан келдим да 2 баламды тең. Ошондо сиз айм огороддо бак бүт болгон жерде эле телефон менен оокат кылып эле телефон. Ошондо менеджер болуп кардарлар тейлеп жүргенсиң. Ошондо бизде түшүнүк жок болчу да. Телефон менен сүйлөшүп эмнени тейлейт, анан мен окучумун, ары бери эшикке чыкканда окучумун да, өлө консультация берип атканыңардачы. Анан кийин ошону өзүм берип аткандан ойлонгом. Баардыгы майдадан башталат. Демек, баягы жакшы пландарды, максаттарды ишке ашырса болот экен. Сизге да чоң рахмат, Жумагүл айым. Ыраазымын, аябай кандай сонун подкаст болду. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик.